Экс-президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанга кайтып келгени айтылууда. Мындай маалыматты бүгүн 15 февралда массалык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Эске салсак, буга чейин массалык маалымат каражаттары Жээнбековду өлкөдөн чыгып кетти деген маалыматты таратышкан. Аз вакыттан соң экс-президенттин жубайы менен Сауд Арабиясына умрага кеткени белгилүү болгон. Сауд Арабиясынын падышасынын чакыруусу боюнча уюштурулган бул сапар 2020-жылдын ноябрынан бери пландалганы. Умра сапары 10 күн уланып, ал кайра Бишкекке кайтып келери айтылган. Соңку күндөрү интернеттеги социалдык түйүндөрдө экс-президент күбө катары чакырылган сотко катышпоо максатында Кыргызстанга кайтпай калганы тууралуу маалыматтар тараган. Бүгүн 15 февралда Бишкек шаарында митинг өтүүдө. Митингге чыккандар чек ара маселесин тезинен чечүү боюнча маселе коюшкан. Маалыматка ылайык, митингге чыккандар үн көтөргүч менен Садыр Жапаровдон чек ара маселесин чечүүнү талап кылышты. Жапаровга кайрылабыз, митингге чыккандарга жаман сөз айтпасын. Биз кызматка жолунган жокпуз. Башкаларга окшоп мэриянын алдына барып кызмат талашкан жокпуз. Жеңиш Аразаковдун кызматтан кетсе да, анын системасы Баткенде иштеп жатат. Ошондуктан бул маселелерге чек коюш керек. Кыргызстандын аймагы бүтүн болсун, чек арабызда бекемдеп алалы, дешти митингге чыккандар. Мушташтын чебери америкалык кара терилүү 33 жаштагы Камаридин Усман UFC Мушташ уюмунун турниринде 34 жаштагы бразилиялык Гилберт Бернсти утуп алды.